теплицаларга бардык. Кайсы жак болбосун ушу бардык жана печкаларды отопленияларыбыз. Азыр мен бир сыйда айтып өтөйүн, түшүнүгүңөргө суроолорубуз болсо бересиздер. Теплицанын көптөрү баягы немеге салыштырып, закрытый помещение үйгө салыштырып, печканын может кичинекей салыш болот, жетпей калат мощностьту. Теплицанын бул ошибкалары бул баягы немеден үйдүн окшоштуруп эле батарейка коюшу болот көптөрү. Же теплый пол коюп коюшат. Теплый пол деген бул аны да туура коюш керек. Азыр теплый полго азыр келебиз. Биринчи печка, эң биринчи башында печка туура тандаш керек. Ошол мисалы үчүн бир 100 квадрат теплица болсо, ошого болжол менен 30 киловаттык котел керек коелу. Ошо котел эле эмес, ал котелго теплообменник. Мисалы үчүн ошол котелдон ысыкты чыгара турган батарейка койсо деле болот, жанагындай радиаторлорду деле койсо болот, бирок ошо бардыгын немесине жараша коюш керек. Мисалы үчүн батарейка кое турган болсо, ошол площадька ысыта турган, ошо ысык чыгарып бере турган. Мисалы 100 квадратка үйдүкү менен салыштырмалуу коюп коюшат. Мисалы үчүн 100 квадратка 180 коюп коюш мүмкүн. Ар бир 80 бир немеден 1 квадраттан болгондо ал жетпейт. Теплицаныкы үйгө салыштырмалуу бир 2 эсе, 2,5 эсе көбүрөөк болуш керек. Анткени ал закрыт эмес, бир 2 кабат пленка болот. Ада потеря көбүрөөк болот. Ошон үчүн чем батарейка койгондон көрө азыр жана вулкан дегендер бар, радиаторлор бар. Ошолорду койсо баасына салыштырмалуу экөө почти бирдей эле, бирок радиаторлор эффективный да. Чем батарейка караганда батыраак жылытат, жакшы катуу суулуктарда да жылып бере алат да. Жана теплый полду койгондо мисалы үчүн топурактын үстүнө эле коюп коет. Ал деген жана теплица бадыран болобу, помидор болобу, ошонун тамырын күйгүзүп коет деп анан зыян кеткен да. Анын күнүгө жараша 40 сантиметр, 45 сантиметр ылдый, бул топуракты жылыткан келе да, жылуу топурак болуш үчүн эле экен да. Андан тышкары радиаторлор. Радиаторлорду койгондо ошо радиаторлор наоборот белгилерге караганда батарейка болобу, теплый пол болобу, ошолорго караганда радиатор азыр. Бир теплицалардын бир 90% радиатор. Вулкан дегендер бар, жаңы чыккан. Азыр самодельный деле жазып атат. Самодельный деле жазат. Самодельный арзаныраак болуп, анын да жанагындай бир вулкан коюла турган жерге 3 радиатор коюш керек болуп калат андачы. Сөйле салып коербуз, бирок немесине экономияга карайбыз да. Мисалы үчүн бирөө келип печка салып, паровойлор салып берет, аныкы 1 тонна жеп атса, андан да азыраак жей тургандай болуп, экономия көбүрөөк болуш керек. Экономия болуш үчүн котел, биринчиден котел өзү мындай ошол немеге соответствующий болуш керек. Мисалы үчүн кичинекей котел болуп койсо, ал объему багы каттуу астына падып коюп неметип ысытышыбыз мүмкүн, бирок экономия болбойт да, наоборот расход көбүрөөк болот. Бул теплица. Берге мисалы үчүн радиаторлорду койдук. Радиаторлор, булар радиатор берет. Будан печкадан мисалы үчүн алып барабыз, подача ызык суу кетти. Бул экөөнө подача берилди. Анан мындан тышкары мисалы үчүн будан бул вулкан болсо, будан мисалы үчүн 80 градус кирип атса, кайра чыгып атканда 60-50 градус чыгышы мүмкүн будан обратка. Эми ушу обратка кайра эле бияка келбей, бу жерден мисалы үчүн теплицанын астынын грядкалары, мисалы үчүн ушулардын астынан 1-2 труба менен обратка алып өтүп кетсе болот. Мунун 60 градус, 50 градус ысык суу трубалар менен өтсө, бул жана өсүмдүк. Ошонун астынан жылуулук берип турат да. Буларга жакшы мисалы. Бул барып бияктан бир 30 градус болуп
кайра печкага кирип атат. Печкага кирип атат. Ошондо неме атат, 80 градус вулкан алып атат, бул теплица жылып атат. Андан тышкары абрактарын труба менен алып өтөт атабыз. Бул топуракты жылытат дегенде воздукту жылытат. Топуракты жылыта турган бул канча мисалы үчүн көп эле теплицалар коюп жүрөбүз, баягы койдурушат, бирок иштетпейт да. Анын кереги жок эле нерсе экен да. Топурак өзү деле жылуу болот экен. Жөпүл болду иштетишпейт көп эле. Салдырат, бирок иштетишпейт негедир. Баягы неменин күчү жетпей калат, печканын күчү. Анткени топурак аябай мустакта турат, бул жактан даже 20 градус чыгат, печканын күчү жетпей, расход көбүрөөк болот экен да. Караганда топурактын үстү менен бир-эки труба алып өтүп, ар бир ряктадан бул обратка бул менен кетип атат. Анан мындай вентилятор койгон, мисалы үчүн вулкандар кое турган болсо, насос, мисалы үчүн бу жерде насоска ошого жараша болуш керек. Мисалы үчүн бу жерден 80 градусту берип атат, бирок насос слабый болуп калса, бияка ошол скоростта жеткирип бербесе буларга, бул вентиляторлор баягы ысык айдабайт, муздак айдап калат. Анткени баягы ысык бат келбей атат, бул бат эле ысыкты чыгарып коюп атат. Ошон үчүн бул насостагы күчтүүрөөк ушуга соответствующий болуш керек да, бул котелго. Андан тышкары котел, вентилятор, ошолор бири-бирине соответствующий болуш керек. Бирөө слабый болуп, бирөө күчтүү болуп калса да, анда жаңы вулкандар муздак айдап салат, могулетте кайра күчтөт да. Андан тышкары, мындан тышкары жана неме деген бар. Мисалы үчүн воздушное отопление. Бул жака отопление кирбейт. Мисалы үчүн бир эле печка болсо, бул воздушный. Бу жерден трубалар менен барат, мисалы үчүн. Бул суу менен эмес. Бул печканын өзүнөн эле чыгат, ысык бияктан вентилятор менен печкадагы ысык абаны үйрөп берет. Бул дагы жакшы система, бирок буга караганда бул азыраак жетет да. Анткени бул печка өзү кандай калын темир менен жасалса дагы бул ысык батыраак чирийт, бул суу жок, бул батыраак чирийт. Бул жактан алмаштырып тура турган мынау эле болот да. Мына печка эле. Буга караганда арзаныраак түшөт. Ушул жагынан экономия кылса болот, мисалы үчүн теплицада сухое отопление. Бул абаны эле жылытат. Ошол жана печканычы самайдени жазып атасың самайдени жазайсыз. жанагы азыр эмеде чыгып жатат го, жана базарларда бир неме печка бар. Чоң квадратный вентилятор менен мисалы 50 килограмм көмүрдү салса, 1 суткага жетет экен да. Ошондой печкабы же андай эмеспи? Жок, бул андайлар үстүндө койсок болот. Ал деле болот, Ал деле болот. Ал болот, бирок ал баягы кичинекей теплицаларга. Чоң теплицаларга, промышленный теплицалар, мисалы үчүн 20 соткадан уже ашыктарга андайлар уже болбойт. Ал уже Эми 2 сотик, 3 сотик, 5 сотикке чейин жасаса болот. Котел сыртта туруш керек, Котел сыртта туруш керек. Ичинде болот, теплицанын ичинде болуш керек да өзү. Котел менен теплицанын сыртта туруш керек. Ичинде болгондо баягы мисалы үчүн түтүн чыгат, ал баягы бадыран, помидор бул оорутат экен да, саргайып уже алда практикада ооруп кеткен. Түтүнгө, иске. жанагы радиатор болуп койсоң, радиаторлор каякта бар экен ошондо? Билбей турам да ошону. Радиаторлор бар, радиаторлорду бизге чалсаңар биз таап беребиз. Адрестерин беребиз. Буларда кайсы жерде самолеттер сатылат, ошолорду беребиз. Заводскойлор бар, алардын адрестерин беребиз. Ошо отоплениени жасап бересиңер да? Ооба, отоплениени жасайбыз. Квадратка канчадан? Квадрат менен бүгүн теплицанын немеси менен жараша объемный. Рабочий местада жараша. Ошого жараша. Печканын баасы да ошого жараша болот. Мисалы, мындай кылсак да, бир сунуш как раз сиздин теплицаңыз бар да, размерин деп атасыз.
Билет саат примерно көрсөк кандай болот деп, примерно канча затраты болот, канчага чыгат деп көрсөтүп берсеңиз. Примерно 20-14 да чисто наружный стенасы. 20-га 14. Где-то 20-га 14 болду. Так, ушунда сиздики 20-га 14 болгондо канча сотик болуп калат ушунда? 300. 3 сотик деп болот, э? 3 сот болот. 3 соткага сиз деген буга дейин котел алышыңыз керек. 3 соткага дейин 90 киловатт. 90 киловатт. От жатмада бул же электрический. От жагат. От жагат турган. 90 киловатт мощностьтагы котел аласыз. Мисалы үчүн. 3 соткага мисалы үчүн вулкан коем десеңиз, мисалы үчүн вулканада 2 вулкана коесуз да. Мисалы үчүн 2 вулкана койсоңуз, ортосунан эле бирөөсүн биякта каратып, бирөөсүн биякта каратып койсоңуз болот. Же бул жагына койсоңуз болот. Экөө бири-бирине турган. Буга 2 вулкан даже запасный болот. Бир вулкан 2 соток теплицаны ысытат. Берген 90 киловатт кетти. 90 киловатт, мисалы үчүн, мына жерде орточу жерине коем десеңиз, расход азыраак болуш үчүн печка мисалы үчүн мына жерде турса, печкадан подача чыгат, трубада азыраак кетиш үчүн. Берге келди. Берде бир вулканыңыз бияка үйлөйт. Бул дагы бир вулканыңыз бул бияка үйлөйт такой. Мына подача аппараткалары мындайла тагылат, аппаратка келди, печкага кетти. Бул эми азыраак кетип атат да, трубаларыңыздагы вулканаңыз, мисалы үчүн вулкананы бушни алам десеңиз, бир 300-350ден аласыз да. Сомго Доллар. доллар. Печкаңыз, 90 киловатт печкаңыз где-то сиздики болот 100 миңден ар жак бери жакка. 100 миң деп болду. Сомго 100 миң сом. 100 миң сом. 90 киловатт болгондо электрический болот. Жок, көмүрдүк менен. Көмүрдүк менен киловатт десек, Киловатт менен. Котелдун мощностью трубаларыңызга кетиши мүмкүн. Бир 10 миң кетиши мүмкүн.